Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. ЛТР Билим каналында биринчи бол интеллектуалдык таймашы кайрадан сиздердин экраныңыздарда. Жалпыңыздарга ысык саламдарды жолдоп, биз бүгүнкү программабызды баштайбыз. Бүгүн бизде билим командасында номер 75-чи Медет Жаманкулов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлбарчын Жолборсова эжекебиз окуучусу Элхан Абжапаров менен биргеликте ойношот. Кол чабуулар. Ал эми илим командасында номер 111-чи Алыкул Осмонов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мавлюда Койлубаева эжекебиз окуучусу Альбина Эргешова менен биргеликте. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандай келдиңиздер эшикке? Жакшы маанайда. Сиздерчи? Маанайыңыз эң жакшы. Ийгилик эки командага тең. Маанай мыкты болсо, даярдык жакшы болсо, анда биз баштайлы. Эки топко тең ийгиликтерди каалап, биз биринчи бөлмөбүздү, биринчи турубузду баштайбыз. Биринчи тур логикалык суроолор. Анда жакшылап угабыз, ойлонуп жооп беребиз. Мебизди уйкудан ойготобуз. Биринчи суроо. Деңизде кургактыкта эмес. Анда кеме сүзбөйт, адам баспайт. Эмне? Билим командасы? Карта. Жооңуз кабыл алынды. Илим командасы сиздер жооңуздар? Биз да карта деп ойлодук. Карта. Жооп кабыл алынды. Деңизде кургактыкта эмес, анда кеме сүзбөйт, адам баспайт. Сааз дейт. Бул логикалык суроолор бөлмө. Бул жерде жооп кандай болсо дагы ооба деп коет. Кийинки суроо. Ал канаттуу суу астында канаты менен сүзө алат. Анын ылдамдыгы 10 метр секундасына. Секундасына 10 метр. Эң кызыгы, куш ушунчалык тез сүзсө да уча албайт. Бул кайсы куш? Билим командасы? Пингвин. Нара келди. Колчак эле эчке. Мана чөктүрбөйбүз. Билим командасы алгачкы 2 упай кетти. Кийинки суроо. Манжалуу жана тырмаксыз эмне бар? Колкоп. Так, илим командасы 2 упай. Кийинки. Бир жигит бар. Кедей, баласы жок. Ушу аз келгенсип, атасы сокур. Күндөрдүн биринде ага бир периште жолугуп, бир тилегинин аткарылышын айтат. Жигит бир тилек менен 3 кыялына жетти. Ал кандай каалоо айтты? Бирөө бир каалоо экен. Бир эле каалоо 3 кыялына жетип атат. Асыр. Атасы сокур, баласы жок. Бир жигит бар, кедей, баласы жок. Ушу аз келгенсип, атасы сокур. Күндөрдүн биринде ага бир периште жолугуп, бир тилегин аткарылышын айтат. Жигит бир тилек менен 3 кыялына жетти. Ал кандай каалоо айтты? Көз болушу мүмкүн. Демек, көз болушун ал тилеген. Көз болсо максатына жетмек да. Көз болсо максатына жетмек. Бирок ушул көздү тилесе, кандай кайсыл 3 кыялына жетип атат ушул тилек менен? Атасы сокур да, өзү сокур эмес жигит. Өзү жигит кедей жөнүндөчү. Баласы жок, атасы сокур. Бирок бир тилек айтып, 3 кыялына жетип атат. Жакшылап карашыңыздар. Бир жигит бар, кедей, баласы жок. Ушу аз келгенсип, атасы сокур. Күндөрдүн биринде ага бир периште жолугуп, бир тилегинин аткарылышын айтат. Жигит бир тилек менен 3 кыялына жетет. Ал кандай каалоо айтты? Билим болушу мүмкүн, эмне да бир бар. Жооп кабыл алынды. Жооңуздар кабыл алынды жок. Ыймандуу жар. Ыймандуу жар. Туш болсун деп айтты. Жооп кабыл алынды. Эми туура жоопту окуйм. 3 кыялына жетти деп мен бир эмес бир нече жолу айттым. Эгерде мунун суроону уксаңыздар, кедей, баласы жок, атасы сокур. 3 болот а. Эми баланын каалоосун угуп туруңуздар. Менин атам уулумду алтын тыйындар менен ойногонун көрсүн деп тилек кылган. Уулумдун алтын тыйындар менен ойногонун көрсүн деген. Ошондо алтын тыйындар менен ойногону бул байлык,
Атасы көрүп калат деген. Туура. Сиздердин жоогуңуздар тилекке каршы туура жооптон бир аз алыс болуп калды. Кийинки. Кара, жашыл, сары, кызыл сорттору бар. Бул дээрлик ар бир үй бүлөдө бар. Өзбекстанда анын кара жана жашыл түрлөрү көп керектелет. Бул эмне? Светофор. Жооп кабыл алыңдар. Жашыл. Кара, жашыл, сары, кызыл сорттор бар. Жооп барбы жокпу? Алма. Жооп кабыл алынды. Кара, жашыл, сары, кызыл сорттору бар. Бул дээрлик ар бир үй бүлөдө бар. Чындыгында эле ар бир үй бүлөдө бар. Өзбекстанда анын кара жана жашыл түрлөрү көп керектелет. Бул эмне? Өзбекстанда кара жана жашыл түрлөрү көп керектелсе, бул чай. Бул светофор дейт. Кийинки суроо. Дүйнөдө көптөгөн предметтер окутулат. Ар бир илимдин мааниси бар. Кайсы илим мен акылмандыкты сүйөм дегенди билдирет? Кайсы илим? Математика. Жооп кабыл алынды. Жооп жок. Философия. Кийинки. Эки үй бир убакта күйүп жатат. Бир байдын экинчиге дейт. Милиция биринчи кезекте кайсы үйдө өчүрөт? Милиция өрт өчүрбөйт. Эми ушундай жеңил суроолордон аралаштырбасак дагы болбойт. Кийинки. Кандай учурда 22ге карап 10ду айтабыз? Кандай учурда 22ге карап 10ду айтабыз? 10. Эми сааттын жебесинде 22 ошол деп айтабыз. 22. Туура. Кийинки суроо. Самолеттон парашютсуз секирген адам эч кандай жаракатсыз катуу жерге түшкөн. Ага эч ким жардам берген жок. Муну кантип түшүндүрүүгө болот? Самолеттон парашютсуз секирген адам иш. Самолет токтоп турганда түшкөндө. Туура деп айтса болот. Самолет көтөрүлө элек болчу. Токтоп турганда туура эле. Билим командасы. Сиздердин жоңуңуздар деле ушуну эле? Жаган айтып баргылы, андай эмес эле. Күлүп атат. Кийинки. Ал сеники, бирок башкалар аны сенден көбүрөөк колдонушат. Адам ысымы. 1943 жылы 27 ноябрда милиция кызматкерлеринин санын кыскартуу боюнча токтом чыккан. Бул чечимдин аркасында милиция кызматкерлеринин катарлары толукталган. Кандай чечим болгон? 1943 жылы 27 ноябрда. Санын кыскартуу боюнча согуш мезгилинде экен да. Ватан мекенде согуш мезгилинде. Тура эле. Beş, 4, 3, 2, 1. Пенсия чыгарышы мүмкүн. Жооп кабыл алынды. Же толуктайсыздар ушу жоңузду? Пенсия чыгаргандан кийин аркасынан кайра толукталып калыш мүмкүн деген ой бар. Жооп кабыл алынды. Сиздер жооп барбы жокпу? Жооп жок, тилекке каршы. Туура жооп. Экинчи дүйнөлүк согушта полиция кызматкерлеринин мобилизацияланышына байланыштуу ушул күндөн тартып аялдар дагы полицияга жалданган. Кийинки суроо. Европага канарейка чымчыктары 15-кылымда
Канар аралдарынан алынып келген. Европага жиберүүнүн алдында зоологдор чымчыктарды тыкыр көзөмөлдөн өткөрүшкөн. Текшерүүнүн кайсы стандартынан өткөн чымчыктар Европага кетчү да кайсылары калчу? Жоңуз кандай болду эжеке? Канар аралдары жылуу болгондугуна байланыштуу суукка чыдамдуураак сортторун ошондой неме эксперименттен өткөндөрүн жөнөтүшү мүмкүн. Европа эми суук да Канарга караганда деп ойлойм мен. Жоңуз кабыл алынды. Сиздердин жоңуңуздар Бизе балким баягы өлүп калгандары же ооруп калгандарын жөнөтүшү мүмкүн. Жок, кабыл алынды. Бирок тилекке каршы жооптор туура эмес. Ошончо чымчыктын ичинен эми аларды бир нече убакытта суукка чыдамдуу эмес текшерип көрүү үчүн жөнөтүп аткан чымчыктардан эми буга көп убакыт керек, анан кийин көп нерсе керек болуп калат да. Бирок аралдын жашоочулары Европага бир гана жыныстагы чымчыктарды кетиришкен. Себеби чымчыктар тукумулап көбөйүп кетсе Европада бүткүл ушул Европа канарейка чымчыктарын Европадан импорттоп алууга мындай көз каранды болмок экен. Ошондуктан Канар аралынын жашоочулары дал ушундай ишти тутушкан. Биринчи бөлүмүбүздүн акыркы суроосу ушуну менен жаңырып бүттү. Биринчи бөлүм бүттү. Эми урматтуу командалар, биринчи бөлүмүбүздүн жыйынтыгы менен билим командасы 4 упайга ээ болдуңуздар. Илим командасы 8 упайга ээ болдуңуздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо кезекте экинчи бөлүмгө беребиз. Экинчи бөлүм бул макала каптар жана жаңылмаштар бөлүмү. 5 башка коюм, 5 кашка коюм. 5 башка коюм. 5 кунан коюм, 5 дөнөн коюм. Буту тушак коюм, тиши ушак. Бай деме, Элхан, 5 кашка коюм. 5 башка коюм. 5 күн кунан коюм, 5 дөнөн коюм. 5 тушак коюм. 5 ушак коюм. Окчуда олдо Кочалар. На, сон неске? Сон. Бирок өзү айткан окуучу, эжеке мени мындай кылып айттың деген бая. Ошон үчүн чаптым, Айылхан каппайсың. Бол. Кийинкиси. Эми эжеке сиз айтып бериңиз эми бул жака. Эжеке сиз кайсы эмоцияны танадыңыз айтканча? Ыйлаймбы? Ыйлайсызбы эжеке? Ыйлай алам деген. Жалайырда бар дейт го бир тайкарбай. Менин айткан тайкарбайым бай тайкарбай. Сенин айткан тайкарбайың кай тайкарбай? Ай тайкарбай, такыр жерге коюңду жай тайкарбай. Дагы бир кайталап берем. Жалайырда бар дейт го бир тайкарбай. Менин айткан тайкарбайым бай тайкарбай. Сенин айткан тайкарбайың кай тайкарбай? Ай тайкарбай, такыр жерге коюңду жай тайкарбай. Жалайырда бар дейт го бир тайкарбай. Менин айткан тайкарбайым бай тайкарбай. А сенин айткан тайкарбайың кай тайкарбай? Ай тайкарбай, такыр жерге коюңду бак, ары кайтарбай. Кабыл коер эле. Эми кезек окуучуларда. Эртең аркарлар марчага марчалайт. Эртең аркарлар марчага марчаласа, биздин жердеги аркарлар марчага марчалабай, кимдин жеринде аркарлар марчага марчалайт. Эртең аркалар биздин жерлерди марчалайт. Эртең аркалар биздин жерлерди марчаласа, биздин кимдин аркаларды биздин жерлерди марчалайт. Тагы деле. Макул, кабыл алабыз. Сыбызгычылар сыбызгысын сызгырылтат, сыбызгычылар сыбызгысын сызгырылтпаса, биздин сыбызгычылар сызгырылат айтпайт,
Ким биздин сызгырчыларыбызды сызгырылтат? Сызгылар сызгырылтат. Сызгылчылар сызгырылса, биздин сызгылар сызгыртпай, кимдин сызгылары сызгылаттырат. Сыныр күлкі oldu, мақұл, қалаласыз. Ал эми бул топторго тең 2ден упай каралы, мүмкүн болсо, аракети үчүн чындыгында катуу аракет кылыңыздар. Ал эми биз болсо макала каптар бөлүмүнө шартына кезек берели. Мүмкүн болушча бат-баттан 5 секунд гана убактыңыздар бар. Коңгурону кармап туруп кей жок. Жакындатып кей жок. Партанын так ортосуна коюп коюңуздар, мүмкүн болсо. Ал эми биз макалдарды улантабыз. Биринчи макал. Бар таттуу сөз. 5, 4. Жок. Катуу ачуу сөз. Билим командасы 2 упай кийинки. Билбейм деген бир сөз. Билем деген көп сөз. Эми маниси катарында, маниси тура деп, жакын деп кабыл алып коерсек, билем деген 1000 сөз. Эй. Билем дей бербе. Билем дей бербе, билбегенин көп чыгар. Жоп кабыл алынды. Билбегенин көп чыгар. Сиздерде жооп барбы жокпу? Билем дей бербе, билбегенин көп чыгар. Билем дей бербе, билгендерди көргөндө. Кийинки. Баары бирөө үчүн. Бирөө бар үчүн. Эжеке, эрежелерди эгерде эстесеңиз, түшүнүңүз деп ойлойм. Ушул жана эки кийинки макалга сизге тыюу салынды. Эреже боюнча мен башында эстеттим. Баары бирөө үчүн. Бирөө бар үчүн. Кийинки. Баарынан уйку таттуу болор. токтолчу жооңуз. Ушул да. Баарынан жан таттуу болор. Жооп кабыл алынды. Баарынан нануулук. Кийинки. Баатыр баатырды көзүнөн тааныйт. Сөзүнөн тааныйт. Эми жооп бере берсеңиздер болот. Баатыр бир октук. Мал дүйнө бир жуттук. Жооп кабыл алынды. Баатыр бир октук. Жооп барбы жокпу? Бир октук коен болушу мүмкүн эле. Жооп кабыл алынды. Баатыр бир октук. Сиздерге байлык, мал мүлк дедиңиздер. Бирок бул жерде жеке адам катарында айтылып атат. А булар ушул адам колдонуучу нерселерге кирип кетет. Анықтан манис тарабынан да туура эмес деп кабыл алам. Баатыр бир октук, бай бир жуттук. Кийинки. Баатыр маңдайлаш. Чечен таңдайлаш. Билим командасы. Кийинки. Өткөн өмүр качкан куш. Жооп кабыл алынды. Өткөн өмүр качкан куш. Качып кетти менин макалдарыман. Жок. Жок. Өткөн өмүр качкан куш үндөсөң келбейт кайрылып. Сиздердики бир аз башка жооп калды. Өткөндөрдү эстеген жаман болбойт. 5, 4. Өткөндөрдү эстеген жаман болбойт, өткөндү эстебей жаман. Сиздердин жооңуздар бар? Өткөндөрдү эстеген жаман болбойт. Келечекке кадам бул өткөндөрдү эстеген. Келечекке коюлган кадам. Жооп кабыл алынды. Өткөндөрдү эстеген жаман болбойт, мурдагыны кектеген жакшы болбойт. Макалдар жаңылмаштар бөлүмү мына ушуну менен жыйынтыкталды жана экинчи бөлүмдүн жыйынтыгы менен билим командасы 6 упайга, илим командасы 8 упайга ээ болду. Кол чабуулар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз акыркы
Үчүнчү бөлүмүбүзгө кезекти беребиз. Үчүнчү бөлүм предметтик суроолор. Даяр болсоңуздар, бат-баттан жооп беребиз. Убакыт созмой жок. Түшүнүктүү болду, Бирок урматтуу командалар, жакшылап ойлонуп туруп кийин жооп беребиз, мүмкүн болсо. Биринчи суроо. Электромагниттик талаа теориясын ким ачкан? Фарадей эмеспи? Ньютон. Экөөңүздөр келишип бир жоопту бериңиздер. Ньютон Фарадей. Ньютон. Фарадей. Жооп кабыл алынды. Резерфорд. Максвелл. Кийинки 19-кылымдын 40-жылдарында түндүк кыргыздардын ханы аталган Сарыбагыш уурусунун башчысы ким? Орманхан. Билим командасы 2 пай. Кийинки гигант планеталарга кайсылар кирет? Сатурн, Юпитер. Сатурн, Юпитер. Уран. Жок, Сатурн, Юпитер. Кирет. 4 планета кирет экен. Сатурн, Юпитер, Марс. Уран. Уранын кошулду. Сатурн, Юпитер, Марс. Демек сиздин Марсыңыз менен 4 болду, Жооп кабыл алынды. Сатурн, Юпитер, Марс, Плутон. Плутон. Жооп кабыл алынды. Эми азыр бул жерде тилекке каршы ким ушул планеталардын көбүрөөк санын айткан болсо туурасынан ошол командага упай беребиз. Туура жооптор: гигант планеталарга Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун кирет экен. Демек бул жак үчөөнү айтты, бул жак экөөнү айтып калды. Тилекке каршы ушундай. Кийинки билим командасы 2 упай коштум. Биздин класс байланыштын түрүн аныктагыла. Таандык байланыш. Билим командасы эжекесиздер, өзүңүздөр түшүндүңүздөр деп ойлойм. Төмөнкү функцияларды кайсы тамак сиңирүүчү бездер аткарат? Канды зыяндуу заттардан тазалайт, бузулган гемоглобинди бөлүп чыгарат, ичегиде жегиштүү чөйрөнү түзөт. Кайсы Органды же. Орган деп айтса деле болот, тамак сиңирүүчү бездер деп айтыпты, бирок ушул функцияларды кайсы органыбыз аткарат? Мисалы, канды зыяндуу заттардан тазалайт, бузулган гемоглобинди бөлүп чыгарат, ичегидеги жегиштүү чөйрөнү түзөт. Уку бези. Жооп кабыл алынды. Бөйрөк. Жооңуздар кабыл алынды. Боор. Кийинки информатика. Информатика тармагындагы жетишкендиктери үчүн берилүүчү сыйлык. Информатика тармагындагы жетишкендиктери үчүн берилүүчү сыйлык. 3, 2, 1, 0. Жооп? Нобель. Нобель. Тюринг деп аталат экен. Кийинки Моюн кум трагедиясына Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасында күбө болобуз? Кыямат романында. Билим командасы 2 пай. Бул өсүмдүктүн гүлдөрү түнкүсүн гана гүл ачып, жагымдуу жит чыгарат. Сөз кайсы өсүмдүк тууралуу болуп жатат? Болушу мүмкүн. Кызыл лилия. Жооп кабыл алынды. Илим, жооп барбы, жокпу? Болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынды. Бул өсүмдүктүн гүлдөрү түнкүсүн гана гүл ачып, жагымдуу жит чыгарат. Сөз кайсы өсүмдүк тууралуу болуп жатат? Тамеки. Кийинки сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бири-бирине жак, сан, түр боюнча ылайыкташып турушу эмне деп аталат? Биринчи коңгуроону кармадыңыз. 3, Жаксан боюнча эмне болуп турушу? жак, сан, түр боюнча ылайыкташып турушу эмне деп аталат? Морфология. 3, 2, Морфология. жооп кабыл алынды. Этики байланыш. Элим командасы 2 упай. Орус кириллицасы качан пайда болгон? 19-ч.
19 кылымда эжеке. Кийинки полковник наамынан кийинки наам кайсы? Полковник. Подполковник. Жок, эжеке, ал төмөнгө кетип калды. Кийинки же үстүңкүбү? Үстүңкү десең, генерал. Жооп кабыл алынды. Майор болуш. Жоңуздар кабыл алынды. Эгерде экөөңүздөр бири-бириңиздердин жоңуңуздарды биргелештиргениңиздерде 2 упай бермекмин. Генерал майор. Шоколадты кимдер жараткан? Шоколадты? Бельгиялыктар. Жооп кабыл алынды. 3. Ацтектер. Кийинки көз айнекти ким ойлоп тапкан? Beş, 4, 3, 2. Англиялыктар болуш мүмкүн. Жооп кабыл алынды. Роджер Бикон деген ойлоп тапкан. Кийинки Сулайман тоодогу эски Бабур үйүнүн архитектору ким? Эжеке илим командасы, сиздерде жооп барбы, жокпу? Амир Темир болуш мүмкүн деп не Не деле? Азыркы немесиники? Сулайман тоодогу эски Бабур үйүнүн архитектору ким? Уста Мавлони. Мавлони деген уста экен. Кийинки суроо. Ак кеме повестиндеги чал 5 тамга. Кийинки кыл кыяк устасы кандай аталат? Ким? 5 тамгадан турат экен. Кыл кыяк устасы 5 тамга. Ким? 5, 4, 3, 2, 1. Кыякчы. Жок, алтынга. Ушундай калат. 0 кетти. Жоңуздар бар жокпу? Жок. Амати. Кийинки кемелер жарышы кандай аталат? 6 тамга. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Регата. Кийинки пахтанын тоголок башы эмне деп аталат? Косек. Билим командасы баракелде. Кийинки генералдын баш кийими кандай аталат? Генералдын баш кийими 6 тамгадан турат экен. Неле? Фуражка. Жооп кабыл алынды. Билим командасы жооп барбы, жокпу? Жок. Папаха деп аталат. Папаха. Кийинки бала арынын уюгунун кабы 3 тамга. Мом. Өзү ойлонуп аттым эле. Кийинки окумуштуу, илимпоз, алым дагы эмне 5 тамга. Гений. Жооп кабыл алынды. Сиздердики жооп барбы, жокпу? Улама. Кийинки финансы эксперти ким? 5 тамга. Финансы эксперти. Ооба. Жок. Сиздер. Юрист. Юрист. Кабыл алынды. Аудит деп аташат. Финансы эксперттери аудит. Кийинки акыркы суроо. Толгонайдын келини ким? 6 тамга. Алиман. 2 упай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен биздин программабыз жыйынтыкталды. Упайларды айтуудан мурда билим командасы бүгүнкү оюн кандай өттү? Негизи программаны жакшы, аябай жакшы эмоциялуу өттү. Мен бир макалымды кабыл албай койдуңар. Ушу жакты, мага жакшы болду.
эмоциялар аябай жакшы эмоциялар менен. Баракелде болду сонун. Бирок мен кичине кыжаат болуп кээ бир жерлерде такалап кетип аттым. Бирок эмкисинде бул биринчи жолу катышаткан ичинен дагы бир жолу катышканга сыймыктанам. Бирок сонун өттү. Аракет кылам кийинкисинде. Дагы келем. Мен дагы эжеке бүгүн аябай сонун оюн болду. Эжеке экөөбүз батан бери толкундан эфирге чейин деле биз билбеген нерсе көп экен. Дагы көбүрөөк изденип аракет кылышым керек экен деп ойлондум. Билбеген нерсем көбүрөөк экен. Мисалы мына финансы жактан, милициялар жөнүндө кеме токтоочу деген жерлерден бир аз такалдым. Ушул багытка кичине билимимди дагы жогору кылышым өзүм ынандым. Жакшы болду. Мыктай? Эфир жакшы болду бүгүнкү оюн. Кыска нуска бирок түшүнүктүү. Кол чабуулар. Эки командага тең рахмат, баракелде. Азаматсыздар, сонун оюн көрсөттүңүздөр. Эми жалпы жыйынтыктарга кезек беребиз. Биринчи бөлүмдө билим командасы 4 упай, илим командасы 8 упай алган. Экинчи бөлүм билим командасы 6 упай, илим командасы 8 упай. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm. İlim komandası 8 upay, bilim komandası 16 upay. Жалпы upay. Bilim komandası 26, ilim komandası 24 upay. 2 upay menen men жеке oyun boyunca bilim komandası aldığa жылып кетти. 26-24. Ами урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин программабызда билим командасында номер 75-минет Жаманкулов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Гүлбарчын Жолборсо эжекебиз окуучусу Элхан Абжапаров менен биргеликте ойношту. Ал эми илим командасында номер 111 Алыкул Осмонов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Мавлюда Койчубаева эжекебиз окуучусу Альбина Эргешова менен биргеликте ойношту. Эки топко тең ийгиликтерди каалап биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар.